Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, Котман күнүңөр менен баарыңарга жакшы маанай, ийгиликтүү күн каалаймын. Адабият сабагы. Бүгүн 9 айынын 23 күнгө жума. Сабактын темасы Манастагы образдар. Манастын жана Каныкейдин образдары. Демек, тема наша сегодня образы по эпосу и образ Манаса и Каныкей. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, Манас жана Каныкей жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о Манасе и Каныкей. Экинчи, чыгармадагы каармандарга мүнөздөмө бергенди үйрөнөбүз жана байланыштуу кептерди, сөз байлыктарды өстүрөбүз. Учимся давать характеристику персонажам по произведению и развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, эл жерди сүйүүгө, мекенди коргоого тарбияланабыз. Учимся любить и защищать родину. Эмесе, өтүлгөн тема боюнча бираз кайталоо жүргүзөлү жана эске салалы. Значит, повторение по прошлой теме. И немножко будем вспоминать. И тема наша была, эмне болчу, Манас эпосы. Краткое содержание эпоса Манаса болгон биздин тема. Эмесе, биринчи карагыла. Кыргыздар эмне үчүн Алтайга качты? Эстегиле, балдар, работаем вместе. Почему кыргызы бежали в Алтай? Алтайдан ким төрөлдү? На Алтае кто родился? Кыргыздар эмне себептен Алтайдан Алатоого көчүштү? Кыргызы по какой причине переехали из Алтая в Алато? Манас Алатоого келгенден кийин эмне кылды жана ким болду? Что сделал Манас, когда пришел в Алато? И кем он стал? Каныкей ким? Кто такая Каныкей? Алмамбет Манаска ким болгон? Кем был Алмамбет Манасу? Манастын канча чоросу бар эле? Алар кимдер? Сколько было воинов у Манаса и кто они? Бокмурун кимдин баласы? Чейсин Бокмурун? Чоң казат кимдерге каршы согуш? Против кого был война Чоң казат? Манас эмнеден өлдү? От чего умер Манас? Демек, биз өтүлгөн теманы бираз эске салдык. Эмесе, жаңы темага кеттик. Жаңы тема Манас эпосундагы каармандар, Манас жана Каныкейдин образдары. Эмеле кайталаганмын, дагы бир жолу кайталап коеюн. Демек, образы по эпосу Манас, балдар. И здесь образ Манаса и Каныкей. Манастын образы. Балдар, бул тема бизге өтө керектүү, жакшылап уккула. Дети, сегодня наша тема очень нужная тема. В дальнейшем этот материал пригодится, балдар, по тему по эпосу Манас. Поэтому слушаем внимательно, а перевод будет самостоятельно. Эмесе окуйбуз, жакшылап угуп тургула. Эпостогу негизги каарман Манас. Анын атасы Жакып, энеси Чыйырды. Манастын жөнөкөй бала болбой тургандыгы, өзгөчө бала болору Чыйырды эненин Жолбуртун жүрөгүнө талгак болгонунан эле билинген. Бала төрөлгөндө эки колуна каракан чеңгелдеп түшөт. Мындай белгилер баланын баатыр, эр жүрөк болорунан кабар берген. Манас күчтүү, баатыр, акылман, калыс, чынчыл, бууркер жана эл жерин сүйгөн мекенчил адам болгон. Ал баскынчы эмес, башка элдерди басып алганга каршы чыккан, өз элин душмандардан коргоп келген. Манас Алтайда туулса да, ата журту Алатоого келет, чачылган элин чогултат. Манас достукту баалаган, досу Алмамбет, анын улуту Кытай. Манастын образы патриоттуулуктун символу. Эмесе,
Қаныкейдің образына тоқтололу. Қаныкейдің образы, образ Қаныкей. Қаныкей Сани Рабиға. Сани Рабиға бұл қыз кезіндегі аты. Это девичье имясы. Қаныкей Манастың аялы. Манасты Манас қылған Қаныкей. Ал Манас батырдың жардамчысы. Үзілгенді улаған, чачылғанды жинаған аял. Қаныкей қырақы, ақылман, чебер, оз. Қаныкейдегі негізгі қасиеттер: айлакерлік, ақылмандуулық, чешкендүүлік жана чыдамкайлык. Қаныкей Манас чоң казатқа кетип жатқанда арты жакшы болбой турганын эскерткен. Қаныкей Манаска жана анын чоролоруна жоо кийимдерин, курал жарактарын жана күл азыктарын дайыма камдап берип турган. Манас өлгөндө анын сүйөгүн таластагы эчкилүү кара зоосуна көмдүрөт. Аны душмандардан коргогон. Анткени Манастын душмандары көп болгон, алар сүйөгүн дагы казып алышы мүмкүн болчу. Манас өлгөндөн кийин Семетейдин өмүрүн сактап калыш үчүн кайын энеси Чыйырдыны алып, атасы Темирканга Бухарага качат. Баласы Семетей чоңойгондо, атасы Манас эли кыргыз, жери талас экендигин айтат. Демек, балдар, Қаныкей бул акылмандуулуктун символу. Эми сүрөттү карап көрөлү. Сүрөттө кимди көрүп турабыз? Манас баатырды көрүп турабыз, балдар. Манастын аялы Қаныкей. Қаныкейдин колунда эмне турат экен? Манастын жуго кийүүчү кийимдери жана анын кылычы, дагы ошондой эле башына кийген тулгасы, баш кийими турат экен. Демек, Манас Қаныкей дайым жардамчы, акылман, жардамчы дагы акылман аялдарынан бири да болгон экен. Эмесе, үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма. Биринчи, тексттерди Манас Қаныкейди которгула, кластер түзгүлө. Переведите текст Манас Қаныкей. Сделайте обязательно, балдар, кластер жасагыла. Экинчи, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла жана которгула. Новые слова перепишите на словарный тетрадь. Перевод, балдар. Месе, бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болдубу? Түшүнсөңөр баарыңарга рахмат. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө жана ийгиликтерди каалайм.